Эми бунун артында чоң сыр бар да. Бул жерде мен атам менен апам ажырашып кеткен ошол жылдары. Экөө эки тарапка бөлүнүп кеткен экен. Мен ал кезде билбейм, ошондо 79-жылдары ушул биздин үйдө тынччылык болгон эмес окшойт. Ушул мен жок кылганга аракет кылгам да. Менде күнөө жок. Анткени атам өчөшүп азыр деле жаштыктарда болуп атпайбы? Сенин балаң анан, сенин айыңа анан, сен деген бир түрткүдө курсактагы кезинде эле калганмын. 78-жылы 16-жылында Алла таалам каалап кой ушул кулум жарык дүйнөгө келсин, силер каалаган болбойт, мен каалаган болот деп ошентип адам болуп төрөлүп, аябай оорукчан болуп төрөлүп калдым. Эми бронхит экенин билем, өпкөдөн ооруганмын. Ошол ооруда көп жаткам. Анан негизи ден соолугумда ушул кеч сүйлөгөнмүн, 4 жашымда сүйлөгөн экенмин. Дудук болот деп ойлошушкен, айтышкен, биздин врач, менин врачым айткан экен. Анан 4 жашымда дудук болбой калыптырмын. Буюрса Кудай таалам тил бүтүрүп, тилим сүйлөп калдым. Ошол көп жерим эле оорулуу болгон. Апам мени табыпчылык деп коебу, баягы ушинтип эле дарлуу болгон. Бага болгон апам өзүмдүн атамдын эжеси болот. Мен апамдын аты Калыйман. Чоңойтуп өстүргөн апам 2 айлыгыман басып өстүргөн. Бул апам багып алган, мен оорулуу болуп калганымдан деле эмес, негизи менин улуу байкем Бакыт деген бар. Анан ошол байкемди беребиз деген экен. Анткени апам мени төрөгөн эмес, жалгыз бой эне болгон. Анан өзүнүн тагдырына жек көргөн, мен төрөбөсмүн, анан мынтпесмин деп ушинтип өзүн өзү жеген. Мен аларды кийин дагы байкап калчу элем кичине. Бирок Алла таалам насип этип ошо кишинин эркеси болуп чоңоюп калдым. Мээримин өзгөчө төктү. Баягы көрбөй жүргөн наристеге жетти, жетпей жүргөн наристеге жетти. Ошол бактылуу наристе мен болуп калдым. Апамдын бир башкача эне болду да. Бакыт деген байкем болгону деп атпайм, ошону баккан апам. Апам ошону багып Сакмалга кеткенде таштап, сизге беребиз деп апамды бактылуу кылып, анан Сакмалдан келгенден кийин 1 ай болуп эле, 2 ай болуп эле апамды чыркыратып, бооздотуп, өкүртүп, ыйлатып, жана кинодогудай эле алып кетип калышкан. Огош бетер өксүп, тагдыр сынып, апам жашоосунан сынып калган апам. Апам айткан, кийинки балабызды беребиз деген да. Эми бул биринчи балабыз экен, кийинки балабыз сөзсүз беребиз дейт. Мен төрөлгөндөн кийин жанагынтип оорулуу болуп төрөлөм, буту башым шалбырап, солдойгон, буттарым узун, бутум колума жетет. Бирок кара жаным как жүрөк апам мени зор эмгек менен адам кылып чоңойтуп өстүрүп койду. Апам 1-2 турмуш дагы кылган мага чейин. Бирок апам көп эле боюнда болгон. Мен билишиме караганда 5-6 жолу боюнан түшүп калган. Мен чарчап өлүп кала турган бала болчумун. Бирок апамдын эмгеги аябай зор. Буга толук болду, айылдагы абышка кемпирлер эми азайып калды. Барлар болсо мени калпайттырбайт. Апамды даңазалап айтып келишет. Жакут, Калиман сен үчүн эмнени гана кылбады? Эмне гана кылбады депчи, байкушум элестет. Май ичирчү, сары май. Канга жуутуучу кылып кызыл кылып, шорпого жуутуучу деп айтып атпаймынбы? Апам байкуш кыргызчылык менен кылбаган нерсеси калган жок. 11-классты бүткүнчөктө ооруканадан чыккан жокмун. Эми апам бул дүйнөдө мен бактылуу кылат, балам деп өстүргөн. Менимче бул дүйнөдө деле бактылуу бала эне кылдым деп ойлойм. Анткени мен менен сыймыктанчу, мактанчу, эрмеги болдум. Айылда бир дагы мен жөнүндө жаман сөз айтылбайт. Апам дагы о дүйнө сапар алганына көп жыл болду. Мен кичинекейим эле ошо айылдан эле популярдуу адам бала болгом. Ар кимдин тоюна кызмат кылып, бир өзгөчө таланттарым болгон, өзгөчө сөзгө чебер болгом. Китепти көп окуганмын, мектепте көп окуганым менен, бирок жеке өзүмдүн билимимди аябай өстүргөм. Бул апамдын салымы чоң. Мен туулган күндөрүм сайын ар бир 1-май, 9-май, 20 февраль деген майрамдар бизде аябай олуттуу майрамдалат эле биздин бала кезде Союз убагында. Ошол майрамдардын баардыгы мен китеп менен белек алчумун. Ыр жазат элем да күнүгө. Бирок ошонун пайдасы тип, мен кийин ырдаган 1 КАМАЗ ырым бар депчи. Азыр мен чын эле 1 КАМАЗ ырым бар, хоо десем деле болот. Балалыгым керемет өттү. Союздун доорунда, убакыттын кенен кези, берекенин бар кезинде, кадимкидей эле лагерлерге бардым, пионер болдум. Ал кезде октябрь пионер болчубуз. Пионер болуп жагуу тагындым, орусча айтканда галстук. Бир өзүнчө бир сонун көрүнүштөр беле болор эле. Биз алыс жашайт элек, мектептерден алыс сарайларда жашачубуз. Апам кароолчу болуш деген өмүр баягына чейин. Ошол сарайларды баягы жайында малдар жайлоого чыгып кетет эле, сөңкөлгө жана арпа, орто сырттарга чыгып кеткен кездерде биздин жайлоолорго. Ошол кезде апам эң калган сарайларды кайтарат эле, а мен апамды кайтарат элем. Ошентип жүрүп барып келиштен эле калып калдым негизи, кечигип, антип-мынтип жүрүп, анан кээде коркуп калам, караңгы кирип кетет, тоолуу жер, токойлуу жер. Ошондо мен 10-класска чейин окудум. 10-классында ошол мектеп кийимдеримди кийип алып, анан баягы чыгып кеттим. Мектепке баратып, аң дөңдөр тоолор бар эле, ошондон чыгып анан асфальт жол жетип айылга жеткенде, айыл көрүнгөндө
мына мен азыр деле маякта уялчак тартынчак сезимдерим бар да. Сахнада шаңкылдап сүйлөп тойлордо кызмат кылганы менен негизи мен аябай тартынчак адаммын. Ал ошол жолдо келатып уялып, классташтарымдан уялып, кечки оңундай болду да мугалимдер эмне дейт деп анан кайрылып кетип калгам да. Ошол ойдон барбай койдум, бирок ошол кезде мамлекеттин начарлыгы десем дагы болот. Көзөмөлгө алып ошол кезде мени барып, сен эмне келбей атасың сабакка? Мен барса айтмакмын да, мен уялып бара албай койдум, оңундай болду, оңун ичип калды десем, уятпай атың эмне кыласың, бас деп жетелеп кетип калса мен окуп калмакмын деп ойлойм. Бирок эч кимди күнөөлөбөйм, эмне ушинтип ой келет да, мен деле сурап коюшса болмо. Билимди азыр дагы кыйналып турам. Ар бир кадамымда мен билимиме аябай өксүк кылам, анткени билим чынында керек. Бирок ошентсе да окуга тапшырайын деп аткан турбайсызбы? Же тапшырдыңызбы? Жок, ошо окууга тапшыра албай жүрөм да. Ошол окууга тапшырганга эгер мени көрүп жатып кеңеш бере турган адамдар болсо, бир кеңеш берип, азыр комментарий жазып кеңеш берип калышпады, жазып койсо сонун болмок. Балким окуп калармын, кандай кылышымды билбей жүрөм. Менин айылым ошол Тоголок Молдо деген улуу инсандын атын алып жүргөн Тоголок Молдо деген айылда төрөлүп чоңоюп өскөм, Актала деген район. Негизи менин айылым эле эмес, ал кезде коом ошондой болгон экен да. Коом жакшы болгон, шайыр болгон, интернет да жок болгон. Эл мени билген бирөөнүн баласы экен. Мен Тарелдин баласы экенимди билген эл, айылдаштарым билген, журтум билген, бирок бирөө дагы менин көңүлүмдү оруткан эмес. Жана апамдын да көңүлүн оруткан эмес. Апамдан да коркушум мүмкүн, апам дагы боевой аял болгон, аябай чоң. Негизи мен дух жактан эч нерседен коркпой чоңойдум да. Ошол бирок мен апамды эч качан унуткан жокмун. Азыр апам жок деп ыр жазганга окшогон, апасы жоктор алырды угуп алып интернеттен угуп алып ырдашат, комментарий жазышат. Аны окуп кубаттанам, ырахаттанам. Ушул талантты дагы бапес деп берген мен апам эле депчи. Апам менин биринчи күйөрманым эле да. Эми азыр апам жок болгону менен апаларым бар го. Апаларым көрүп эле эч качан мен жалгызсырбайм. Баардык апанын мээрими бирдей го. Бирок аябай эме күн, оор күн болгон. Ал күнү мен апамды коркуткам, кыялымды көрсөткөм, ыйлагам, ичсем да керек. Эмнеге мага катуу тийген да. Жакында өлүп калсам, сен жалгыз каласың, айтып коеюн, ушу сенин атаң Тарел байкең деп жүргөн ал атаң болот. Гүлкайыр жеңең деп жүргөн ал апаң болот. Ушул жака барышың керек. Ушу 99-98 жылдар айтты окшойт билбейм. Мен үчүн аябай оор болгон, апам үчүн деле оор болгон. Анан апам азыр ойлосом оор болгон да, мен бала өзүнүн баласы деле сен бирөөнүн баласың деп айтыш, аны угузуш. Бирок мен ага чейин билип калгам. Анткени дагы бир тууган байкем бар эле. Бир тууган деген экөөбүз аталарыбыз бир тууган. Ошол экөөбүз үйдөн ойноп атып балетка деп коет эле. Чемодандарды кичинекейин балетка деп коет элек да. Ошону аңтарып расписка деген таап алганбыз. Таап алсак ошол жерде жазылып экен. Мен баламды Калиман эжеме бердим. Мен баламды балам деп айтпайм. Сизге бердик, эч качан балабыз деп айтпайбыз деп апам расписка жаздырып алыптыр. Ошентип апам айтып берип, апамды 2000-жыл издеп барып, Ысык көлдүн Жети-Өгүз районунда жашайт экен. Ошол жерден издеп таап баргам, ал дагы бир кызыктуу кинолор. Төрөгөн апам азыр 72 жашка чыкты. Бул кишинин мен таланттуу болуп чоңоюшума, Жакут Сыдыков болушума да себепкер деп ойлойм. Аябай таланттуу адам. Кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү, 3 китеби бар. 72 жашта болсо дагы супсулуу болгон, жапжаш бойдон апам дагы элечи. Машина сатып алган өзү эле, мен сатып берген эмесмин. Элдин балдары шоу кылып сатып берип атат го артисттер. Мен ага жете элекмин. Мен апама убагында тарынганы менен эртеси эле кечирип койгом. Анткени мен апама тарынганга акым жок менчи. Бирок баягы жүрөк бар болгон үчүн, ой сезим бар болгон үчүн кылган мамилелеринде кечинде таарынам да. Эми жакшы жакын адамга таарынасың да өзүчө. 2000-жылы көлгө апамды издеп бардым. Кара жаным апам сүйүнүп, баласымын да бар канынан жаралган. Ушунчалык кубаныч болгон. Негизи мен апамды аябай жакшы көрөм. Апам көргөн эмесмин өмүрү. Анан апам барып эле ошол Жети-Өгүз районунун борборунда жашачубуз да кызылда. Ошол жерге эле 2-3 күн эле маданият үйүнө жумушка киргизип койду. Көлдүн сезонунда бүт сахна адамдары келет, артисттер. Анан ошо баардык артисттерге жолугат элем. ДМКТКдачы. Абдымаликти ээрчидим, Кушчубек Сатаев барып калды, ошону ээрчидим. Байке каламкамызды көтөрүп жүрөйүн, ямак ойной аласың деди, ямак ойной алам дедим, ойной албайм делем, үйрөнгөм ошол жерден. Сахнаны аябай жакшы көрөт элем, сахна үчүн мен баарын таштайт элем, баарын кылат элем да. Жанымды дагы мындай ооруканга даярдайм да, ушундайчы. Анан кийин 2000-жылы келдим. Ошо Кушчубек менен келип, Сатаев байкебиз менен келип калгандан кийин эле
Кубат Тойчиев деген байкем бар. Катыш Жамил Калкуловдун фестивали болуп атат деди, 2000-жылы күлкү фестивали анан. Мен менен афиша чапташ деди Кубат Тойчиев байке. Бишкекке полный 1000 афиша чаптап чыктык. Жөө биринчи ишим ошол болгон, чыгармачылык болгон. Аны сүйүп чаптайм го, сүйүп камыр менен чаптап жүрүп, камырларын жалап чаптайм го, сүйүп ушул күнгө жеттим акыры афиша чаппаганга жеттим деп. Конкурс келди, бир айдан катыштым. Чоң кудулар арасынан 4-орунду алдым, биринчи жолу сахнага чыкканда. Жок, ошол эле Кубат байке Тойчиев. Ана мени көрүп Бахтияр Токтошовго Бистовдо. Өтө ийгиликтүү болду. Ошол жылы жетекчү ДКда иштедим. Ошол жылы жетекчүдөн көтөрүлдүм. Мен даже заведующий эме кылып коелу деди да, жетекчүдөн алып калабыз депчи. Мен болбой артист болом деп кетип калдым. Болбосо азыр активист болуп, жетекчүдүн эмесин башкарып, маданият тармагын башкарып жүрмөкмүн да. Таң калдырган ай, таластык кыз ай, сыздаттың оңай, саясатчым ай, аяламдан айла таба албай, Кыргызстанды олтургустуң таластык кыз ай. Чыгармачылыгым кичинекейимден эле башталды. Ыр жазчымын мектеп жашымдан эле. Анан окугандан уялчымын. Билбелер жаза берет эле мектепке отуруп алыпчы, шылдырак деген ырым эсимде. Булакта жатат шылдырак, коюп койсоң шылдырап деп бирдемелер унутуп калыптырмын го. Ушундай бир кызыктуу 4 саат ырлар жазат элем эсимде да. Күчүгүм бар эле кандек ага Байгашка деп аты дагы өзгөчө болчу да. Күчүгүм бар Байгашкам, уясы үйдүн жанында жайгашкан, чоң иттер менен таймашкан деп билбелер. Ошондо деле мындай күлкүгө жакын болгон экен да, мындай мен ырларымды окуганда күлөт эле да элдерчи. Анан уялып жүрүп кийин чыгара баштадым. Сезимдер пайда болду. Кыздар чоңойду, мен чоңойдум. Кыздар көзүмө көрүнө баштады. Алардын көзүнөн көрүнгөн жокмун. Анан сүйүү ырлар, сезим ырлар жаза баштадым. Анан кийин ушу 9-10 класста ачыкка чыкты да. Байкем гитара чирткенди үйрөткөн өзү. Бир талантымды байкап, ушу сен оончу болосуң, ырчы болосуң, сенден көп чоң нерсе чыгат деген ошол байкем. Эки эле жаш чоң менден. Мага ырдап берет эле, аны мен ырдап бир ыр чыгарып алгам. Көчө ырда, көчөгө чыксам жүрөсүң, көп кыздар менен, жылмайып мага күлөсүң, эмне ой менен, оюмдасың дайым сен нана, өзүң сулуу келишкен нана, жаңа ачылган гүлдөйсүң нана, сенсиң го менин периштем. Бул менин эң алгачкы ырым болгон. Мектепте окубаган мен айтмакчы, мен заведующий клуб болуп иштедим. Маданият үйү бу да. Ошол маданият үйүнүн жетекчиси болчумун мен. Жөн адам эмес бекен, бийликте иштечүмүн мен дагы. Ошол 5-6 айыл кылып, айыл кылып концерттерди уюштургам, жыл кылып 78-79 деп концерттерди уюштургам. Мен айылыма маданият жактан аябай көтөрүп кеткенмин, жөн көтөрүп кеткен эмесмин. Мен айылдын баарын артист кылып кетип, таланттарын ачып, ким таланттуу экен, ким укмуш ырдайт, ким укмуш күлдүрөт. 5 жыл менин ошол толук болду айылымда мен жасап кеткен иш уланган. Дос бололу, достукту бек сактаган, кыйын күндө сатпаган, башка адамдар сабак алчудай. Эки дос кыр жазгам да убагында, эки дос болуп катуу болгондочу. Ошолорго да ишенип жазгам. Аны азыр элдин баары мага пост чыгарып, Тотомидин экөөбүз жөнүндө постторду чыгарып, бул эки доско ады жайгашып көттүм. Эки пактагам эмне болду экен, экөөм эмне кылып жүрдү экен деп экөөбүзгө жазып атышат. Эми ал Тото экөөбүз алыбызды көңүлүбүзгө да албайбыз. Бул ырдын автору менмин, сөзүнүн оонундагы автору менмин. Ал ыр пакта коюш үчүн чыккан эмес. Анан азыр бул ырдын өлдү, бул ыр ителе болду жазган балдар деп атпайбы? Бул ыр ителе болбойт. Бул ыр тескерисинче чыга элек десек болот. Бул ырдын чыга турган убагы бар. Бир кезде булар коом бүтөт, бул өкөдө бийликтен кетет. Булардын кылган иш тарыхта калат, булардын достугу сакталып ошо бойдон калат. Биздин ыр ошондо чыгат. Жок, кызмат сураса керек дегендер да болуптур да. Мага кызматтын такыр кереги жок. Мен кароолчу болуп эле иштебесем, башка кызматка иштей албайм, билимим жок. Жашоо деп чиркин иштешкен, улууну кыргыз сиздешкен. Салтанат апаң болсо туугандар, айылдык эмес Бишкектен. Апа экен менин Бишкектен. Негизи кайсы жанр болбосун элге пайдалуу болуш керек. Сөзсүз эле күлдүрүп койгондон эме жок. Мисалы үчүн төкмө акын болосуңбу, сөзсүз элге таасир беришиң керек. Куудул болосуңбу, ырчы болсоң дагы элге бир пайдаң тие турган болбосо сенин керегиң деле жок, ырчы болуп деле куудул болуп делечи. Демек сөзсүз элге бир пайдалуу болуш керек. Мотивация бериш керек, дух бериш керек, жана жамандыктан жакшылыкка кайтарыш керек да, мындайча айтканда. Жолуксам сага жылмайып мага сүйөмүн дейсиңби? А балким чындап жүргөндө ырдап түгөйүн сенсиңби?
Баягы ыр кимдики дегенде билсе деп айтам да. Билсе дейм да, ошол аткаруучу ырды кимдин ырын ырдап атканын. Ыр жаратмандарга урматсыз болуш керек, авторго. Керек болсо тойлорго барганда дагы Исерадин Аманбаев кош нагыз деп ырдап бериш керек. Негизи. Муну айтып жүргөн себеби, илгери ырчылар бүт эле ушинтип айтчу. Кийин Ырыспай, Чубак Сатаевтерден кийин Бекборбиевдер чыкканда, Бейшекеевдер чыкканда, эстрада келгенде, Бистоо чыкканда, кийинки чыгармаларды аткарып берели деп ырдай беришкен. Анткени булар ар бир чыгарманы өздөрү жазышкан. Айрым ырлары бирөөлөрдүкү, бирок аларды Бекборбиев да катап ырдайт азыр. А жаш ырчылардан ылдый баштап, бүт баары кийинки чыгармамды аткарып берейин деген көтүп алышты бет жоктор. Мирбек Иманбеков ырдап жүргөн Атене деген ырымды, баалам дейсиң меремиңди төгүп мага деген ырды мен Мүзүр досума жазып бергем. Кеңеш тобуна. Силер ырдагыла деп. Экөө ырдаган. Кийин Мирбек Иманбеков чыккан ошого берип койшкан. 50-60 деп болжолдоп келем. Мен чектештирип алганда атып кетким келет да. Эң башкысы мындан кийин авторлордун атап ырдап жүрсүн деген эле ой. Мен жазган ырлардан эң биринчи Салам братан деген ырды жазгам. Бул Ильяз менен Абдыразаков менен Мажит ырдаган. Ал ырдан кийин өзүмө бир жазып көрдүм. Ырларымды хит кылам, далайларды ит кылам. Сен бул дагы аябай хит болуп кетти. Анан эле эрлер ырчылар ыр жазганын билип калды дагы. Анан Кеңеш тобунун 5-6 ырын жазып бердим. Таалай элес тобунун 10 чакты ырын жазып бердим. Кеңеш тобунда ошо 2 жаш, Атене, Таласым дегендер жазып бергем, алар ырдалбай калды. Нике кайыптан популярдуу болушту да. Ошол Акчотой ыр болуп берди, досум аяшма буюрса. Талай элес тобунан болсо, жанагы эсептей албайм, көп булар да бүт рэп болчу да, буларчы рэп деле жаза берчү мен. Сен эстепсең качан келет деп. Өлө хиттерлар болчу кезде. Секетим деген азыр да Улук Назаров деген жигит ырдап жүрөт. Кызыңызды бериң апа деген ырлардын хиттерди мен жазгам да ошолорду. Жаным кызганба деген Мирлан Байков ырдап жүргөн Кызганманын сөзү он дагы мага таандык. Анан Бистоо ырдап жүргөн Айгүлүм деген хит азыркыга чейин ырдалат, ошолордун сөзү мага таандык. Мен Бистоонда иштеп жүргөндө жазгам. Өнөрлүү өлбөйт деп неге айткан? Демек Жан Максыл болот. Негизи мен өзүмдү чындап чакырып алып айткем да. Тойлорго тамадага чакырышат да, чакырганда мен өзү 20 000 сомдон эле чыгат элем да. Анан менин эле досторум 500-600 доллардан чыгат да. Болбосо бирдей элебиз. Ошого карабай баягы мен жумшактыгым көрүнүп, мен 20 000 десем 15 калп бербейсизби? 10 калп бербейсизби деп алып барып тургандар болду да. Ырларымды дагы жана ыр жазып бергенде 5 000 сомго жазайын, сен 3 000 сомго жазып бер, 3 000 сомго жазып берчимби? Кээ бир 3 000 сомго да жаздырган эмес. Мисалы үчүн мен кээ бир артисттер акчамды бербей койгон күндөрдө болгон. Өзүмдүн акымды азыр тойго 30 000 сомго чыгам. 30 000 сомдон 29 000 сом берсе берип барбайм. Ачка калсам дагы. Ырда 10 000 сомго жазам, 9 000 сом берсе дагы жазбайм. Ошентип өттүм, уже кадимкидей 6 жыл болуп калды. Азыр кадимкидей мерездикке өттүм, жумшактыкта дагы эме кылдым. Анткени мен өзүм кор болдум. Мына баламды 2 жылдан бери үйлөнтө албай атам. Себеби дагы деле бирөө концертине чыкса бекер шалпаңдап кетип калам. Жубайым алтын адамда. Нарынын кызын алганмын, ошол нарынын кызы чындыгы сабыры күчтүү. Азыр деле Веременкеде жашап жатат. Азыр деле болбосо Килтейген Жакут Сыдыковдун аялы, жубайы, аял катары мен деле көйнөк кийгим келип атат, андай мындай деп майда чүйдөн нерселер айтылган күндөр болот. Мени чүнчүтүп, качан үйгө жетебиз, канча минтебиз, качан тигинтебиз деп мен духумду сындырган эмес. Эми биз көп эле ачка болдук, башка болдук, бирок мен дүйнө жыйнап үп салбасам дагы тапкан ташканымдын баарын курсактарына такадым балдарымдын. 4 баланы чоңойттум. Менин келинчегимдин бактылуу өмүрлөрү эми башталды. Балдары чоңойду. Буюрса 1 айдан кийин келин алам. Анан келинчегим экөөбүз вагондо да жашаганбыз. 2000 жыл Салам братан деген ырды вагондо жазгам. Өзгөчө аял да. Ушул мени жакут кылып алып жүргөн, эч нерсени билгизбей. Баарын басып өттүк, азыр эл катары үй салып, буюрса жеңеңердин да көңүлү ачылып, келинчегим экөөбүз бактылуу болуп турабыз. Буюрса азыр 1 ай ичинде эптеп деген сөздөр туура эмес экен. Кылчыр атып бүтүрөт буюрса. Кирип калабыз буюрса деп турабыз.